улуу кыргыз журту байыртадан эле төкмөлүк өнөрдү аздектеп барктап келген. Андыктан той маарекелер да ар кандай майрамдар дагы төкмө акындарсыз өткөн эмес. Биз да бүгүнкү майрамдык кечебизге төкмө акындар Максат Кулуев менен Азамат Болгонбаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Саламатчылык, кушубак болсун. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Алейкум салам. Норус майрамында сиздер менен жолугуп атканыбызга аябай кубанычтабыз. Биринчи эми кыргыздын салт экен, дастаркондон даам ос дейли. Биринчи мына ушул сүмөлөктөн ос дейбиздер. Баракелде, сүмөлөктөн ос дейли. Эми урматтуу акындар, мына бүгүн ушул майрамдык кечебизди көркүнө чыгарганы келип отурасыздар. Анан бүгүн бир өзгөчөлүк киргизип койсок деп атабыз. Анткени мына сөз баккан адамдарсыздар. Биз суроо берсек, кара сөз менен, сиздер ошол эле суроого ыр менен жооп берсеңиздер, кандай дейсиздер? Ошонтип эле, ошонтип эле. Анан алгачкы суроону эле сизден баштайын. Азамат мырза, мына ушул Норус күнү чогулду. Норус жөнүндө сөз кылалы. Норустун деги эле сиздин жан дүйнөңүзгө тийген таасири кандай? Норусту сиз кандай кабыл аласыз? Ушуну бир төгүп айтып бериңизчи. Арбаңыздар агайының алды менен барыңа бүгүн акынды кырдан салайын. Ырыс кылуу калдың журт, ыр сенин бакыт талайың. Жаз менен келген жаңырып, бүгүн Норузда тилек салайын. Жаз менен кошо жайкалып, менин да жаркырап турат маанайым. Norusta жер айрылып, жер жарылып, чөп чыгат, желин айрылып, сүт чыгат. Жайкалып турган айлана карачы жап-жашыл болуп бүт чыгат. Өдөндөрдү кубантып, сырдап турган түс чыгат. Ошолордун барысы көңүлдөргө кабылат. Жазды көргөн адамдын жан дүйнөсүң айыгат. Көркөмдүгүң ар качан көдөнүңдү дарылап. Ал эми Норус майрам келгенде, жаркыгана талаң айланаңа, Азамат жан дүйнө кошо жаңырат. Ой, баракелде. Анда Максат мырза, мен да сизге өзүмдүн суроомду берейин. Бизде Кыргызда эмне көп, майрам көп, бирок ошол майрамдардын арасынан Норус сиз үчүн кандай мааниге ээ? Кыргызда майрам көп болот. Айгыр қалай айтсаң сөз болот. Ал эми Норуздун жайы бир башка. Айлана менен көз тоет. Жаз келсе мынтип жадырап. Ай жакшы уруксаң көн тоет. Улустун улуу күнүндө биздин доорго чейин жаралган. Биздин заманга чейин туугандар күн нурундай таралган, тарых бетте каралган. Бул майрам мен үчүн башка маанисе, эл үчүн сонун шаанисе. Ай күтүнүп калат эмеспи тонун чечип ар киши. Кыш кетер менен жаз келет. Норус келе жатканда күн жылымдап баш берет, күн менен түн теңелет. Ай алдыңа минтип аш келет. Аштан биринчи моминтип суй кайган кыздан каш келет. Бул майрам мен үчүн сонундой өзөгө. Мен
мен үчүн сонун туугандар, буудайдын минтип өнгөнү сүмөлөккө көз тоет. Ай бир башкача жөндөмө, мына апабыз айтты тилекте, кантип ошол өскөнү, айылда кандай кылганы, ар кишиң ар кандай өткөргөн союздун ошол жылдары. Жанаң агайыбыз сүйлөдү, ой уккан кулак тыңдады. Кыскасынан айтып кеткенде, бул майрамдын алып келиш үчүн аталар бизге чыдады. Чыдаганын маанисин ар заман болгон тоскоолдук. Эгемен келди моминтип, населибиздин орнотуп, кетирген жокпуз туугандар көп нерсебизди кордотуп. Намелистен агайым айтты жанарак, адамдын баарын ойлотуп, бар нерсебизди кайрадан калыпка салган чак келген, ушундай учурун ак келген. Азыр бактылуу учурда жатабыз, баарыбызга шарт берген. Ай мингиниң деп ат берген, жазгының деп кат берген. Бир замандар өтүптүр, жаза келсең тап берген. Азыр эркин элде жашайбыз, кыш өткөндө моминтип берекелүү туугандар, кысымы да жок жаз келген. Ой баракелде. Жакшырда таптууладыңыздар. Кийинки эле Азамат ушул мен ойлоп атам, жаз менен мына жаңы жылды дагы биз союздун учурунда жаңы жыл деп белгиледик. Бирок чынында чыгыш элдери биз мусулман калкы жаңы жылдын келишин биз Ноорус менен байланыштырат экенбиз. Деги эле жан дүйнөңдө кийинки келаткан жаңы жылга эмнелерди күтүп атасың? Сенин ушул көкүрөгүңдө чыккан элге эмнени каалап атасың? Кийинки жаңы жылда эмнелерди күтсөк болот? Бир кандай жакшылыктарды каалайт элем, ушуну бир өргөзүп берсең. Жетинин бири кыдырды, бизди 7-чи канал чакырды. Баракелде. Ноорус каңырдап бери десем, максат толгомок белем башымды. Жан дүйнөнү кубанткан, жакшы чыккан экен. Ноорус деген чоң майрам, бул кыргызга жаңы жыл экен. Акым болуп калган соң макемендан элиме тилек тилесем, көргөн элдин баарысын көдөнүмдөн сүрөсөм. Акын деген ошондой, мен даң улут үчүн күрөшөм. Жетиген 7 жылдыздай 7 облус кыргызбыз. Айкөл Манас тукумуң асманда жанган жылдызбыз. Баарыбыз кыргыз баласы, бир улуткан уул кызбыз. Андыктан 7 облус 7ге бөлүнбөйлү калың эл. Бөлүнүү деген жаман жол, төгүлбөйлү калың эл. Бириңди бириң жамандап сөгүнбөйлү калың эл. Эмгек кылуу дегенден эринбейли калың эл. Жаман жолдон ар качан элирбейли калың эл. Бир күндүк оокат дегенге семирбейли калың эл. Улууларды урматтап кубаттайлы калың эл. Жаштарды болсо жай калган ызааттайлы калың эл. Илгерки жолдон ар качан тамырлайлы калың эл. Бабалардын жолунан Азамат байырлайлы калың эл. Анткени бабалардын мурасын сагынбайбы калың эл. Билим менен илимдин үйрөнөлү калың эл. Улуу кичүү чогулуп бир бололу калың эл. Айтурак калпак элдин атагың адамдардын жерине. Айтматов Чыңгыз сыяктуу абалкы дүң болоду калың эл. Айтқаныңыз келсин.
Анда ошол майрамдын шааниси кылып ырдайм деп келгенден кийин ырдайлы дегенде эле эки акынды бир чакырып алып турубуз. Эми алым сабак айттырып кое берсек анда туура эмес болуп калат. Ооба, ал безек болбой калбас. Бири-бирлерди чымчып Сиздерди көрүп тамаша отурган иретинде. кыргыз эли дагы бир мокум гана өрөгөп, акындар төкмөлөр келгенде сөзсүз түрдө ушул алым сабакты уккузу келет. Анда эмесе бир сиздерден алым сабак. Keng ala toğu jarı salgın, oy ala toğdun atağın. Varыбыз көрүп турабыз бүгүн быйылкы Норус сапарын. Жаңы жыл келдің жайдары көрсөтпөсүн чатағын. Аксакал берсин батасын ар качан сылап сакалын. Эл башкарган эрендер тапсын сөздүн атасын. Улууларын арк сактап тапсын сөздүн батасын. Өлкөнүн өргөс сүйрөсүн келтирбесин катасын. Кыйла жерге жеткирсин кыргыздын бала чакасын. Өңөндүгү өссөк күрөп, андан элибиз неге капасың? Көбүс азамат менен мээримдин суроолорун таштайлы, бир аз алым сабак баштайлы. Эй бале. Боз үйдө турган чагыбыз керегедей аштайлы, керемет кептен качпайлы. Бир гана жемен жери бар, жаныңда турган сулуу кыз азамат, сени көрөң албай жатпайбы? Алысыраак олтуруп калып, азамат тартып атат нак кайгы. Айтыр жай калган жакшы күндөрдө, жакшы жигит, жакшы кыз, биз жалпың элди мактайлы. Азаке үйдө жарың бар, сыялуу кылгын жан досум, калтырба барак актайды. Тетиги кызды макта деп моул азамат да жанымда жөнө турбай жатпайбы? Анда жөнө турбасаң азамат, ай негең учук саптайлы да. Айтор жаныңдагы максатым жай калып турган жан экен. Көркөмүң ошол бир башка, осмогашы бар экен. Авул моул болсоң азамат, ой, бодурайып беттери менден дагы кара экен. Берметтин күлкүсүн көрчүң, укмуштай, булак суудай таза экен. Берметтейт го мээримди, бул максат сүйүүгө мас экен. Кыз жанында сүрдөмөй, бул максат тагын адат бар, бир аз ошол чала экен да. Айтор тамаша кылып ырдаган бул акында жакшы жан экен. Жетинчиге келгенде, жетектеп ырдап бергенге, азамат сөздүн бурсун башкасын.
Эмиң элди мактап ырдайлы бул экөө экөөнү таштасын. Тартып аткан каналың эл мүдөөсүн аткарсын. Кыйла өлкө улут бар, кыргыздын аты сакталсын. Манастын эли майдаланбай мамлекет даңкталсын. Келечекке жол бастык, бирок бабанын да жолу баркталсын. Кыла турган иштерибиз законду болуп шартталсын. Законда жазылып эле калбастан анын окуган кишиң аткарсын. Кыскасы кыргыз элин туугандар тоосусунда такталсын. Кыргыз деген ким болгон, кыйладан келген дастансың. Белес кырларды улуу көч менен ашкансың. Анан кылымдар менен жарышып, кыйырлар менен алышып, маке кыргыздын аты сакталсын. Абдан жакшы сабак. Рахмат сиздер. Жакшы алым сабак кылдыңыздар. Эл дагы көрүп отурган биздин телекөрүүчүлөр дагы окумаган канча сиздерди окшойт деп ойлойм. Анан эми ошонун артынан эле кайра эле сиздерге суроо менен узатсак, дагы эле ыр менен жооп бере бересиздерби деп атабыз. Анан кийинкисин кичине бир саясатташтырып барсакпы деп атабыз. Мына саясат дегенде эле эмне, биздин кыргыздын жашоосу экен. 30 жыл эгемендүүлүктө жашадык. Кандай күндөрдү көрдүк, эмнелерге баратабыз, мынагу элдин арасындагы бүгүнкү саясий кырдаалга акындардын көзү кандай баа берет экен, кантип карайт экен акындар, жүрөгүнөн кантип өткөрүп атыптыр, бир ушуну экөөңүздөрдүн оозуңуздардан уксак. Elimiz hazır egemen, жаратканга разымын, ай эgemen элге тең эген. Биз элмеспиз туугандар, бактысы төмөн ченелген. Башыбыз бийик тоодордой, агарасаң болот середен. Тектүү элбиз туугандар, көрүп аткандар теледен. Кыргыздын тулпары болуп чуркап берет дейм, кулун байланып турса желеден. 30 жылдан бери карай отту танып кемеген. Эркин жашап жатасыңар, коркмок элең эмнеден. Тарых үчүн 30 жыл бир барак болот туугандар. Акылымдар үчүн бир күн, кападыр болбоң уккандар. Алыс жолго чапкан бар, жакын жолго учкан бар. Канча жыл эркин болсо да жол таппаган журттар бар. Биз жаңыдан баскан баладай, баланын иши чаладай. Орута берсек болбостур көнүбүздү каралай. Кыскасы кандай турмуш болсо да терең карап жүрөлү. Тынч соксо экен улуу тоонун, байыркы соккон жүрөгү шыпырылбасын туугандар эркиндиктин жүгөнү. Азыркы күндө байкасам ар кимдин ар кыл күлөңү, үзүлгөндөй күдөрү. Ой туугандар үмүт деген үзүлбөй тутанып турсун күнү түн. Азыркы келген адамдар аткарсын элдин үмүтүн. Ол турган ар бир адамдар өлкөбүз үчүн үмүтсүң, өлкөгө чуркар күлүксүң.
Азамат менен меримим бакылдап аткан чагыңар силердин акындар бүгүн сүйүнсүн. Анда кареги менен от жанып, акылың көпкө жүгүртсүн. Байыркың эл байрактуу, эң алыскан учкан бүркүтсүн. Бийик учкан адамды кандай адам үркүтсүн. Кыскасы, бирөө келет башкарып, бирөө кетет аттанып. Бирөө келсе жаңыдан күйүп пушат какталып. Кыскасы кеткен адамга көрүнгөн жери чапталып. Кыскасы аман эсен келе табылса кетмендей улам сапталып. Буйруса так жолго түшөр чак келдиң, ушул учур нак келди. Аганча доордон бери келе табысы тагдыр биздин ап келди. Жанаң айтып кеткенде канчулут бизге тап берди. Эгемен элге жеткенге, ушул күндү көргөнгө, мен өйдө ыргытам туугандар тебетей менен шапкемди. Сүйүнгөндөн ичимен сөздөрүм чыгат тилимден. Жаркып турам бүгүн мен, анкени канча доорду кыргыздар. Жөнөткөргөн эмеспи? Тарыхта бар экен бир күм, окуй келсең эң эске. Хан Манастын доорунда башыбыз бириккен. Кимдер гана туугандар, адашпай жашоо тирликтен. Элдин барын ал кезде каганат түзүп сүйүнткөн, душмандын барын күйүнткөн. Андан кийин доор өттү, Барысбектин кезинде кайрадан биригип кылганбыз чогуу тирилик. Анда көп улуттар таң калган, бар болгула деп сүйүнүп, кээ бир душман турган экен кырдан карап күйгүп. Ал эми андан бери коңулда жатып жүргөн эл болдук. Бирөөлөр менен тең ата басып жүргөн эл болдук. Белес белдерден ашып жүргөн эл болдук. Кээде ат үстүндө зуу коюп качып жүргөн эл болдук. Кыскасын айта кеткенде ушу күнгө биз келдик. Союз деген курулду, бир кезектен аргымактай тердедик, сыдырым желдедик. Кыскасын айта кеткенден эгемендикти биз күтүп, акыры жете бер дедик. Эми Асакең айтчы калганың, менин да көптүр арманым. Бирок сүмөлөктүн ооз тийгенде май болуп турат бүгүн бир чыпалак менен бармагым. Ноорус күндөн айтылбасын ички туюм арманым. Сенин да жакшың эмеспи салттуу жолдо салганың. Кагырлайын жан досум, мөмөлөй берсин чарбагың. Максат жагын жаңганың, айтар сөз теле калбады. Кутмандууң элге бүгүнкү максат кут болсун Ноорус майрама. Кандай жолдо болбосун, кандай айтсак жарашат. Өңгөчтөрүң үзүлүп, максат өлүп кетсин саясат. Кыргандар көбөйдү, бар элең акыры бийлик талашат. Бир жерге алып папкесин отурсам деп самашат. Артынан келип башкасы бул жерди мен алам деп талашат. Алар өз жолу менен кетишсин. Ал эми акын деген ар качан элге тилек самашат. Ошаллабат нарым бар, төргө тилек самашат. Кең талас менен кененчүй, жерге тилек самашат. Кең баткен деген баатыр эл, ошол элге тилек самашат. Ал саясат деген түгөнөт, түбөлүк жашайт максатым, ой, удуттук канаң уду парасы. Ошол улуттук өнөр болгон соң, бүгүнкү Ноорус майрамда максат элге тилек кааласа. Ай баракелде. Ай баракелде. Ай элге менин тилегим, ай көк тиресин желегиң. Айланайын, ненелер колуңдан түшпөй элегиң.
мырзаларга айтарым таап берип тургулаң ар бир бүлө керегин. Ал эми эл башкарган эрендер түндүк болот эл журттуң силер уктай болуп тирегин. Улут болсун билериң элиң үчүн дайымаң ой, чеп болсун каруу билегиң болот той болуп ширегин. Кыргыз үчүн туугандар эмгектенип күнү түн ат үстүндө түнөгүн. Агайын тууган эл журттум Ноорустан айтар тилегим, жерден жашыл чыкканы буйруса кыргыздын толсун кырманы, күз береке болсун деп бардыгын тилеп туралды. Ушул жылы кыргызга омат келсин артыңган, улуу тоонун ичинде кел болсун жаңырган. Ар бир үй бүлөң аман болсун чыңгысык сүтүн сапырган. Ата журт энелер менен бир баскан, балдарыңды карап тур. Кандай балдар өсүп келатканын көз каректен карап тур да бардыгын бирден санап тур. Кыскасы урпагың майдаланбасын туугандар ой, тарбиялап жарап тур. Жакшы чыга турган балдарыңды эрте жолго чуркатпай, саяпкердей кармап тур. Чуркайм десе да туугандар көз тийбесин камап тур. Кыскасы өлкөбүз үчүн балдарды акыл эстүү чыгарып, буйруса окуу менен сугарып, илим менен билимге көңүлдөрүн жайлантып ой, отту тутантып, кыскасы кыргызды дайым жүрөлү ар бирибиз кубантып. Кылган ишибиз буйруса элге жаксын туугандар, ар бир баскан изибиз жерге жаксын туугандар. Өлкөбүздүн өскөнүн көргөндө тажап бүттү көрүнөт, кошунанар деле кубанар. Кагылайын туугандар ой, бардыгыбыз бар болсун, кулактуу кишиң угалар, булактуу киши суалар. Агайын тууган эл журтум, хан Манастын эли бар ой, буйруса кербенин кылым чубалар ой. Айтканың келсин. Абдан сонун болду. Абдан сонун айттыңыздар. Каалоо тилегиңиздер дагы мыкты болду. Мынакей эл ортосу толуп турган кез ортосунда сиздер бүгүн ошону толтуруп келип, мындай биздин чыгыш элинин майрамынын алдында баягы кыргыз төкмөлүктү сыйлаган баардык иш-чаралары кандай гана бир той аштарды өткөрбөсүн сиздер менен башталып, сиздер менен бүткөн. Бүгүн дагы мына ушул биздин төрүбүзгө келип, элге жакшы төкмөлүк өнөрүңүздөрдү тартуулап, элге каалоо тилектериңиздерди айтып, элдин шаңында кошо, эл менен кошо элдин ортосунда болуп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билгизели. Сиздердин да майрамыңыздар менен Бирге болсун. Бирге өткөрөлү. Бирге болсун. Анда биз мээрим менен селкинчек депсек болобу эшикке чыгып? Болот, сөзсүз түрдө. Анда алты бакандан жолугайлы. Анда эмесе биз эшикти акындарыбыз менен селкинчек тепкен эшикти көздөй кетип атабыз. Майрамыңыздар майрам кулансын, урматтуу кыргыз элим.